Кыргыз Республикасы жана бүтүндөй Борбордук Азия аймагы жаңы жана кургатылган жашылча азыктарын, анын ичинде таттуу калемпирди өндүрүүгө жана экспорттоо боюнча зор потенциалга ээ. Кыргызстанда таттуу калемпир республиканын бардык жерлеринде өстүрүлөт. Эң бай түшүм Жалал Абад облусунда жыйналат. Бул биздин көрсөтүү талабыбыз. Жаңы өрөөн келгенде биз аларды ушул жерге эгип, анан фермерлерге өткөрүп беребиз. Номер 14-24 жаңы сорт быйыл биринчи жолу эгилди. Сиздер көрүп тургандай, ал ташууга туруштук бере алат. Түшүмдүүлүгү жогору жана ага суроо талап жогору. Бүгүн биздин түшүм жыйналган биринчи күнүбүз. Ал эми бул латто сорту. Биз аны былтыркы жылдан бери эгип келатабыз. Бул сорттор эң алгачкы болуп саналат. Бул талаада дагы 3-4 сорт бар. Жарым жартылай ачуу, жаңы россиялык полет сорту бар. Дагы абдан ачуу сорттор жана дагы маргарита сорту бар. Кудай буйрса, быйыл түшүм жакшы болсун. Европанын рыноктарына азыктарды жеткирүүнүн шарттарынын бири бул анын БУ ЕЭКнын стандарттарынын талаптарына ылайык келиш керек. Кыргызстанда айыл чарба азыктарына БУ ЕЭКнын стандарттарын киргизүү боюнча иштер 2009 жылдан тартып башталган. БУ ЕЭКнын стандарттарына азыктардын туура келиши алардын атаандаштыкка болгон жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга жана эл аралык рынокко чыгууга өбөлгө түзөт. БУ ЕЭКнын стандарттары азыктардын кеңири спектрин камтыйт. Анын ичинде тез бузула турган азыктарды таңгактоо, өндүрүшүндө маркалоо жана сактоонун бардык этаптарынын талаптарын аныктайт. Стандарттар жогорку сапаттагы азыктардын өндүрүлүшүнө өбөлгө түзүп жана рентабелдүүлүктү жогорулатып, керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргойт. БУ ЕЭКнын стандарттары эл аралык деңгээлде өкмөт, өндүрүүчүлөр, трейдерлер, импортерлор, экспортерлор тарабынан колдонулат. Мен көптөн бери бардык фермерлерди бириктирүү оюм бар эле. Алардын баары өндүрүүчү фермерлер. Сатуучулар чогулуп, бир жерден жалпылап кызматташууну башташып, элге пайда алып келишсе. Мына ошентип биз товардык тейлеме айыл чарбалык кооперативин негиздедик. Сезондо биз 100 адамды жумуш менен камсыз кылабыз. Биздин эң негизги максатыбыз өстүрүлгөн калемпирди ички жана сырткы рыноктарга экспорттоо. Азыркы учурда 150 гектар талаага калемпир эккен фермерлер менен кызматташып жатабыз. Таттуу калемпирге карата БУ ЕЭКнын стандарттарынын талаптары эмнеде? Таттуу калемпирге карата БУ ЕЭКнын стандарттарын FFV28 төмөнкү параметрлер менен талаптарды орнотот. Азыкты аныктоо, азыктын сапаты, калибрлөө, мүмкүн чек, товардык түрү, маркировкалоо. Кыргызстандын улуттук техникалык тобу БУ ЕЭКнын коммерциялык стандарттарын жайылтуу менен алектенет. Ушул жылга мерчимделген иштин алкагында маалыматтык материалдарды, агартуучу плакаттарды, флипчарттарды, ошондой эле артыкчылыктуу экспортко багытталган азыктардын түрү тууралуу брошюраларды иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Азыкты аныктоо. FFV28 стандарты ар түрдүү таттуу калемпирге тиешелүү капсиум анум L алынып, керектөөчүлөргө жаңы кезинде жеткирилип берет. Эсепке алынбайт. Таттуу калемпир өнөр жайлык кайра иштетүү үчүн багытталган. Күйгүзгөн калемпир. Бирок таттуу калемпирдин кээ бир түрлөрү күйгүзгөн даамга ээ болушу мүмкүн. Сүйрүү таттуу калемпирлер. Чарчы формадагы таттуу калемпирлер. Жалпак формадагы таттуу калемпирлер. Помидор сымал. Азыктын сапаты. FFV28 стандарты жаңы жемиштер жана жашылчалар. Бул стандарттын максаты даярдоо жана таңгактоодон кийин экспорттук контролдоо баскычында таттуу калемпирдин сапатына талаптарды аныктоо. Бирок экспортко жөнөткөндөн кийинки баскычтарда аны колдонгон учурда азыктарда стандарттын талаптарына салыштырмалуу төмөнкүлөр чыгышы мүмкүн. Ийкемдүүлүгүн жана жаңылыгын бир аз жоготуу. Жогорку сорттон тышкары категорияларга бөлүнгөн азыктар үчүн алардын өнүгүшүнө жана бузулуу тенденциясына байланыштуу абалынын бир аз начарлашы. Аны менен бирге стандарттарды колдонууда ээси сатуучу экспорттоодон же жөнөтүүдөн кийинки мезгилде стандарттын талаптарынын сакталышына жооптуу болот. Азыктардын ээси сатуучусу бул стандартка гана ылайык сата алат. Ал эми каалаган түрдө сатыкка чыгарууга же сатуу үчүн сунуштай албайт. Мен жогоруда белгилеп кеткендей, биздин лаборатория 17025 талаптарына ылайык аккредитацияланган. Бул эл аралык стандарт болгондуктан биз техникалык регламенттин талаптарына ылайык сапаттык көрсөткүчтөргө гана эмес, ошондой эле
коопсуздук көрсөткүчтөрү боюнча да изилдөө жүргүзүп жатабыз. Бул лабораторияда уулуу элементтерди аныктоо иштерин жүргүзөбүз. Биз индукциялык плазма спектрометрия акмасы менен текшеребиз. Минималдуу талаптар. Азыктын мөмөлөрү бузулбаган болуш керек. Гүл челинин жоктугуна жол берилбейт. Жемиштин ички бөлүгүн ачкан тешикке жол берилбейт. Этине чейин жарака болушуна жол берилбейт. Ашыкча күнгө күйүшүнө жол берилбейт. Минималдуу талаптар. Азыктын мөмөсү сапаттуу болушу шарт. Жол берилбейт. Абдан кичине чириши, челинде же сабагындагы чирик, катуу жарачалар, катуу жабыркашы, түшкөн гүлдүн орду жараксыз болушу, азыктын жемиштери көрүнгөн бөтөн заттарсыз таза болуш керек. Бардык сорттор үчүн бөтөн заттардын көрүнгөн издерине уруксат берилет. Бардык сорттор үчүн уруксат берилген чек иш жүзүндө байкаларлык бөтөн заттарсыз. Бөтөн заттарга жол берилбейт. Өсүмдүк митесинин көө сымал бубактарына жол берилбейт. Калемпир алгылыктуу даражада жаңы болуш керек. Жаңы түрүндө же кампадан алынган калемпир аз жумшак болушу мүмкүн. Бирок бүрүшпөйт. Өтө эле бүрүшүп калууга жол берилбейт. Калемпир курт-кумурскалар зыянкечтер менен шартталган. Эттин ичин же тышын зыянга учуратпастан, иш жүзүндө курт-кумурскалар зыянкечтерсиз таза болуш керек. Курт-кумурскалардын тобунун болушуна жол берилбейт. Курт-кумурскалардын сыртына зыян келтиришине жол берилбейт. Курт-кумурскалардын ичине зыян келтиришине жол берилбейт. Азыктын жемиштери төмөн температурадан же үшүктөн жабыркабашы керек. Жол берилбейт. Муздактан жабыркоого, айнек сымал тактардын калышы. Үшүк алып жабыркоого, ичинен үшүктөн жабыркоого, жемиш сабагы менен болуш керек. Сабагын тыкандык менен кесип салыш керек. Гүлдүн чели жабыркалабаш керек. Азыкта нормадан тышкары нымдуулук болбош керек. Эч кандай бөтөн жыт же даам болбош керек. Таттуу калемпирдин өнүгүү даражасы жана абалы төмөнкү азыктай болуш керек. Ташууга, жүктөөгө жана түшүрүүгө туруштук бере алган. Жеткирилген жерге канааттандырарлык абалда жеткирүү. Классификациялоо. Таттуу калемпир 3 сортко бөлүнөт. Жогорку сорт, биринчи сорт, экинчи сорт. Жогорку сорт. Жогорку сорттогу таттуу калемпир жогорку сапатта, өзүнүн сортуна жана соода түрүнө мүнөздүү белгилери болуш керек. Үстүндөгү бир аз байкалбаган кемчиликтерден башка кемчиликсиз болуш керек. Эгерде алар азыктын жалпы көрүнүшүнө, сактоо сапатына жана таңгактагы көрүнүшүнө таасир тийгизбесе. Биринчи сорт. Биринчи сорттогу таттуу калемпир жакшы сапатта болуш керек. Ал өзүнүн сортуна жана соода түрүнө мүнөздүү белгилерге ээ болуш керек. Төмөнкү бир аз байкалбаган кемчиликтерге жол берилет. Эгерде алар азыктын көрүнүшүнө, сактоо сапатына жана таңгактагы көрүнүшүнө таасир тийгизбесе. Формасындагы бир аз байкалбаган кемчиликке, бир аз күмүш түстүү каптоо же трипс менен шартталган зыяндын жалпы аянтынын кеминде 1/3 бөлүгүн камтыса. Жийноодон кийин бышкан калемпирдин түсүнүн өзгөрүшү кемчилик болуп эсептелбейт. Кабыгындагы төмөнкү бир аз кемчиликтер, жара, тырык, күнгө күйгөн, кысуунун издери белгилери бар жалпысынан 2 сантиметрден кем эмес сүйрүү формадагы кемчиликтер жана 1 сантиметр 2 башка кемчиликтер үчүн. Жалпы аянтынын кеминде 8ден 1 бөлүгүн камтыган бетиндеги кургак жаракалар. Сабагынын бир аз жабыркашы. Экинчи сорт. Жогорку сортко кирбеген, бирок жогоруда белгиленген минималдуу талаптарга жооп берген таттуу калемпир экинчи сортко кирет. Төмөнкү кемчиликтерге жол берилет. Эгерде таттуу калемпирди сапатына, сакталышына жана соода түрүнө мүнөздүү белгилерине жараша сакталса, сырткы формасынын жана өнүгүшүнүн бир аз байкалбаган өзгөрүшүнө, бир аз күмүш түстүү каптоо же трипс менен шартталган зыяндын жалпы аянтынын кеминде 2/3 бөлүгүн камтыса. Кабыгындагы төмөнкү бир аз кемчиликтер, жара, тырык, күнгө күйгөн, бырышкан, тырык болуп бүтүп калган белгилери бар жалпысынан 4 сантиметрден кем эмес сүйрүү формадагы кемчиликтер жана 2,5 сантиметр 2 башка кемчиликтер. Жалпы аянтынын кеминде 1/4 бөлүгүн камтыган бетиндеги кургак жаракалар. Түшүп калган гүлдүн ордунун жалпы аянтынын 1 сантиметр 2ден кем эмес жеринин абалынын начарлашы, 1/3 кем эмес бүрүшүп калышы, тиешелүү жумшак жерлери жабыркабастан калат. Ал эми сабагы жана
чели жабыркайт. Калибрлөө таттуу калемпирдин салмагы боюнча же максималдуу туурасынан кесилиши боюнча өлчөнөт. Узун таттуу калемпир узундугу боюнча бир калыпта болуш керек. Экинчи сорт үчүн өлчөмү боюнча бирдейлиги милдеттүү түрдө эмес. Мүмкүн чек. Сатуунун бардык этаптарында ар бир партияда сапаты жана өлчөмү боюнча көрсөтүлгөн сорт үчүн белгиленген талаптарга жооп бербеген азыктардын болушуна жол берилет. Сапатына карата мүмкүн чек. Жогорку сорт. Таттуу калемпирдин салмагы же сапаты боюнча 5%дан ашык эмес. Биринчи сорт. Таттуу калемпирдин салмагы же сапаты боюнча 10%дан ашык эмес. Экинчи сорт. Таттуу калемпирдин салмагы же сапаты боюнча 10%дан ашык эмес. Өлчөмүнө карата мүмкүн чек. Таттуу калемпирди жалпысынан алганда салмагы же сапаты боюнча 10%дан ашык эмес. Товардык түрү. Ар бир таңгактын ичиндегилер окшош болушу керек. Ар бир таңгак ичинде окшош жана бир сорттогу таттуу калемпирди камтыш керек. Негизинен бирдей бышкан жана бирдей түстөгү соода түрү, сапаты жана өлчөмү жогору жана биринчи сорттор үчүн болот. Бирок түсү жана соода түрү болгон так айырмаланган таттуу калемпирдин аралашмасы таңгакталат. Же алар ар бир түскө же соода түрүнө карата сапаты боюнча бирдей болсо, сатуу үчүн бирден таңгакталат. Таңгактагы азыктын көрүнүп турган бөлүгү таңгактын ичинде камтылган азыктар менен дал келиш керек. Таңгактоо азыктын тиешелүү деңгээлде сакталышын камсыздалгандай кылып, таттуу калемпир таңгакталыш керек. Таңгактын ичинде колдонулган материал таза болуп, жана азыкты кандайдыр бир тышкы жана ички зыяндуулукка дуушар кылбаш керек. Кагаз же этикет үчүн уулуу эмес сыя же клей колдонулуш керек. Чаптама клейди алып салгандан калемпирде көрүнгөн издер калбаш керек жана кабыкта кемчиликтер пайда болбош керек. Таңгакта эч кандай бөтөн заттар болбош керек. Маркировкалоо ар бир таңгакта так жана өчпөй турган шрифт менен бир капталында топтолгон жана сыртынан көрүнүп тургандай кылып төмөнкү маалымат жазылыш керек. Таануу белгилери. Азыктын мүнөзү, азыктын келип чыгышы, товардык мүнөздөмөсү, контроль тууралуу расмий белгиси. 2017 жылы таттуу калемпир 1725 тонна экспорттолгон. Ал эми 2021 жылы ушул эле таттуу калемпирди экспорттоодо 5738 тоннаны түздү. Мындан улам биздин өндүрүүчүлөр эл аралык стандарттарынын талаптарын сактоого аракет кылып жатышат. Айыл чарбачылык менен алектенген ишканалар, кооперативдер, чарбачылыктар аны экспорттоону каалашат. Көбүрөөк окуп билүү муктаждыгы бар. БУ-2-нын стандарттары боюнча өндүрүштү иштетип жана азыктарды көбөйтүүнү көздөшөт. БУ-2-нын стандарттарын киргизүү менен Кыргызстандын айыл чарбасындагы кичи, чакан жана орто ишканалардын өсүшүнө, биздин өлкөнүн дүйнөлүк соодага интеграцияланышына өбөлгө түзүлөт. Стандарттар жеке жана мамлекеттик сектордун жалпы кызыкчылыктарына жана керектөөсүнө көңүл бурулат. Экспорттун көлөмү жана коммерциялык сапаттуулуктун жогорулашына шарт түзүлөт. Эл аралык рынокко айыл чарба азыктарынын чыгуу жолдору жеңилдетилет жана бул рынокто ата мекендик азыктардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.